Ирандын бир катар шаарларында митингчилер көчөлөрдү ээлеп алышты. 10 миңдеген адамдар катышкан бул нааразылык акциялары соц тармактарда чагылдырылууда. Экономикалык кризистен улам бир нече күндөн бери Иранда баш аламандыктар болуп жатат. Бирок саны жагынан алганда бул жолку окуялардын масштабы башкача. Ирандын эң ыйык шаары саналган Мешхетте нааразылыкка чыккандар режимдин көзөмөл камераларын жок кылууга аракет кылып жатышат. Алар Ислам Республикасы жоюлсун деп кыйкырышууда. Көптөр ошондой эле 1979-жылы кулатылган монархияны кайра алып келүүнү талап кылып жатышат. Борбор кала Тегеранда маркум Шахтын уулу Реза Пехлевинин чакырыктарына ашыктангандай көп эл чогулду. Бул 2009-жылы Иранда шайлоолор бурмаланды деп миллиондогон адамдар нааразылыкка чыккандан берки эң ири митингдер деп саналууда. Көчөдө жүргөн бир келин абдан чоң демонстрациялар өтүп жатканын BBC-ге айтып, кийин кооптонуп турган үчүн онлайн баарлашуубузду өчүрүп салууну суранды. Нааразылык акциялары өлкөнүн булуң бурчуна жайылып, коомдун ар кыл катмарынан көбүрөөк адамдар катышып жаткан маалда укук коргоо уюмдары коопсуздук күчтөрүн ашыкча күч колдонду деп айыптады. Бул Иранда нааразылык, кыжырдануу жана көңүл калуу өтө кеңири жайылганын айгинелейт. Менимче бул митингдер буга чейинки нааразылык толкундарына кошулуп отуруп, кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү алып келерин көрсөтүп турат. Мунун баары азыр кайда алып барарын эч ким так билбейт. Дональд Трамп адам өлүмү боло турган болсо, Иранга катуу чара көрүлөрүн дагы бир жолу эскертти. Бул кадрлар жарыялангандан көп өтпөй, режим интернетти дээрлик толугу менен өчүрүп, ирандыктарды бири-биринен жана тышкы дүйнө менен байланышын үзүп койду.